Бүгүнкү биздин темабыз артроз оорусу же болбосо муундардын оорусу деп айтса болот экен. Ар бир үчүнчү адам ушу менен ооруйт экен. Саламатсызбы, урматтуу биринчи байлык ден соолук каналынын угуучулары, көрүүчүлөрү. Эгерде сиз биздин каналга кирсеңиз, демек сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга көңүл бурганыңыз, сыйлаганыңыз, демедегидей эле биздин каналдан эң зарыл, эң маанилүү маалыматты аласыз. Ушул көйгөйдү айтып берүү үчүн, ушул суроону талкуулаш үчүн артроз оорусу боюнча биздин студиябызга Сулайманов Жаныш Дайырбекович мырза келди. Сулайманов Жаныш мырза медицина илимдеринин доктору, профессор, Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти жана мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. Саламатсызбы, Жаныш мырза, дагы бир жолу биздин студияга келгениңизге сизге чоң ыраазычылык билдирем. Азыркы күндө өзүңүз да тааныштырып кетсеңиз, кайсы жерде иштеп атасыз? Азыркы күндө мен медициналык академиянын кафедрасы бар, травматология ортопедия деген. Ошол кафедрада профессор кафедрада болуп иштейм да. Эң жакшы. Анда артроз темасы бүгүнкү, сиз менен сүйлөшпөдүк белек. Артроз темасы аябай көп. Артроз деген эмне, ошого аныктама берсеңиз, ушул артроз оорусу муундардын оорусу дейт, туурабы? Бир медицинада бир аябай чоң группа бар да. Группа заболеваний деп коет. Ошого дегенеративно-дистрофический заболевание дейт да. Анан ал экиге бөлүнөт. Бир тармагы артроз, экинчи тармагы остеохондроз. Артроз андан ары дагы бөлүнүп кете берет да. Артроз, если медицина тили менен айтыран болсок, крупных суставов, средних суставов, анан мелких суставов. Түрлөрү көп экен да. Анан көпчүлүк баягы элде бу артроз менен артритти чаташтырып алат да. Артроз деген эмне, артрит деген эмне, айырмасы асман менен жердей да. Биз эми азыр артрозго эметебиз, артроз деген эмне деп. Артроз деген оору бул баягы гректин сөзү менен айтканда муун да, муун. Артроз болсо ошол муундардын бетинде кемирчек болот да. Ошол кемирчектин оорусун анан артроз деп аталат да. Бул артроз болгондо бул жанагы артритте инфекционный воспаление эмес. Бул деген асептический воспаление деп коет да. Бу жерде микроб жок. Микроб жок. Жанагы бул кемирчек дегенибиз эмне? Ар бир муундун бетинде кемирчек болот да. Кемирчек менен муун кыймылдайт. Кемирчек эмне кызмат кылат? Вот тиште жана кариес дейбиз, анан эме бар да, эмаль. Эмаль болсо биз ысык муздакты билбейбиз, иче беребиз. Эгерде эмаль жукарып эме кылса, даже струя воздуха болуп берет да. Ошол сыяктуу кемирчек бүтүн болсо, биз ооруду билбейбиз. Кыймыл толуп, ар кандай эми адамга керектүү кыймылдардын баарын жасай берилет, бирок биз аны билбейбиз, анткени аны кемирчек сактайт да. Кемирчекте нерв жок. Кемирчекте кан тамыр да жок. Ал жанагы покрытие деп коет да. Анан ал тамакты эмеден алат да. Суставная жидкость деп коет да, синовиальная. Ошондон тамак алат. Анан кемирчек акырындап жукарып, же болбосо бунун причинасы аябай көп да, артроздунчу. Артроз азыр себептерине дагы токтолобуз, шашылбай, Макул.
Анда демек ошо артрозду сиз айтып Кемирчектин оорусу да. Кемирчектин оорусу, Муундун бетиндеги кемирчектердин оорусу. Кемирчек жукарып, же болбосо жарылып, ар кандай эме пайда болгондо анан оору пайда болот да. Анан кийин ушул артрозду азыркы күндүн баягы оорусу деп айтылат экен. Канчалык ушундай ар бир 3-чү адам ооруйт дейт дүйнө жүзүндө же Кыргызстанда эле ушундайбы? Барбы мындай бир статистический данный дегенчи? Эми бар да, ВОЗ деген уюм бар. Всемирная организация здравоохранения да. Ошо ВОЗдун статистикасы боюнча, бир жерде населениеде 100 миң киши болсо, онун 90% артроз менен ооруйт. Эми мындай айырмасы жок, Европа өлкөсү же Кыргызстанбы? Айырмасы жок. 100 киши болсо, 100 киши, эми мындай эсеп менен ала турабыз, 100 киши болсо, 100 кишинин 90 артроз менен ооруйт. Ар кимдики ар кандай стадияда жүрөт да, аны биз баягы эмесине оорунун стадиясына жараша белгилейбиз да. 10% ошол артроздун 10% операция жолу менен айыгат. 90%-ин операциясы жок, дарыласа болот да артроздун. Жакшы. Анда дагы бир ушундай суроо туулду да. Сиз айтып кеттиңиз, ушунчалык баягы көп кездешет экен. Бул улутуна жараша, жерине жараша эмес. Ушуну да айтып кетсеңиз, эми жашына жараша, анан жынысына жараша кандайча көбүрөөк кездешет? Эми статистиканы алып кара турган болсок, артроз менен обычно баягы женский организм көбүрөөк эме болот да. Бул эмнеден дегенде, көп нерседен көз каранды да, жанагы эндокринный система деп коет, зоб, же болбосо башка ошо эндокринный Төрөт, ошол бар. Анан кийин тиги үйдө отуруп калат да, биздин аялдардын көбү өзүнө өзү карабай, анан кийин лишний вес пайда болот, үйдө түйшүк көп. Анан ошентип жүрүп отуруп, анан ошо артроз аялдарда, женский организмде көбүрөөк кезигет да. Анан бу эме бар да, еще европейский и азиатский расада эки башка. Мисалы үчүн азиатский страндарда бу бизде артроз болгондо, анын баягы эмеси бар да, варочный деформация, вальгусный деп коет да, бул болсо генетически заложенный да. Азиаттарда варочный деформация көп. Эмне дегенде, алар жанагы бешик, анан кийин баягы Юго-Восточный Азияда аркасына көтөрүп алып эле анан иштеп жүрөт, ошолордун баары генетически заложенный да, у них у всех варочный деформация болот. А европейцтерде вальгусный деформация болот да, ошондой особенностьтер бар да. Өзгөчөлүктөр бар. А жашына жараша кандай? Жашына жараша дагы мындай да, бул себебине жараша болот. Эгерде тубаса врожденный заболевание деп коет, ошондой болсо бул жаштарда артроз кезиге берет. Анан кийин инволютивный дейт, возрастка жараша износ болот да, эме. Анан кийин дагы чоң группа бар, бул травматический дейт, травма алып, профессиясына жараша, жана бурильщиктер, постоянно эмеде иштегенде. Демек, себептерине азыр өтүп атабыз, себептерин айтып берип атасыз, Себептери дагы бул эң чоң группа бар. Бизде эме деп коет, медицинада криптогенный группа дейт. Этиологиясы неизвестный. Бул да чоң группа. Белгисиз, эмнеден болот? Ага болсо көп нерселерди кошо болот. Эндокринный заболевание, кальций жетишпейт, минеральный обмен нарушенный, анан кийин жанагы тип питания
Жансып мырза, ушул артроздордун себептерин айтып берсеңиз. Мына бирөө айтат, меники мындай артрозум бар, тиземдик бар дейт, бирөө жамбашыныкы бар экен, кокс артроз дейт. Ушул себептери, негизги себептеринен баштап айтып берсеңиз. Бу турмушта көп кезиге турган артростун эң статистика боюнча көп оорусу бул тизеники болот да. Тизенин артрозу дейт. Аны жана гректин тили менен алганда гонартроз деп коет да. Гонартроз. Вот тизенин ушул почти 60-70% артростукун тизе берет. Бул эң мындай эмеде экономически алып караганда дагы ар бир страндарда ушул статистика боюнча эң көп ээлегени ошо тизенин артрозу да. Анда биринчи түрлөрүнө өтөйлү, андан себептерине өтөйлү анда. Тизенин артрозу, анан жамбаштыкы, экинчи орунда жамбаш турат. Ийиндин, анан могу чыканакты муундар ошолор көбүрөөк болот да. Мына эң көбү проблема алып келген бул тизеники. Анан ошондон айынан ушул тизенин эмеси аябай көп ээлейт дагы, экономически дагы ар бир өлкөдө ошол көп баягы эмени түшөт да процентте. Анан ошого жараша аракеттин баары ошо тизенин артрозун жойгонго көп аракеттер жасалган да. Ошол мисалы үчүн статистика боюнча тизенин артрозуна багытталган көп операциялар бар. И в то же время эме бар, жанагы суставты алмаштырылганчы, эндопротез деп коебуз. Анда лечениясына келебиз. Ал дагы тизеники да. Андан кийин экинчи орунда жамбаш турат. Жамбаштын эмеси. Анан калган суставтар кичинеден азайып кетет. Дүйнө жүзүндө ушул эки сустав менен өзгөчө күрөшөт да. Көйгөй ушул эки эмеде. Тизе, анан жамбаш. Ушул эки. Негизги себептерин санап кетсек болобу? Анткени себебин билсе адам, анда ошол ооруну да азайтууга мүмкүнчүлүк болот да. Эми мындай да, бунун өзгөчө эмеси бул тизенин строениясынан көп нерсе көз каранды да. Тизе эң баягы салмакты, кыймылды көп жасайт адам ошол тизе менен. Анан кийин основной масса ошо тизеге түшөт да. Мен жана башында айтып кетпедимби? Европейцтер вальгусный деформация болот. Биз азиатский страналар варусный деформация болот. Мындан да көп көз каранды. Анан артроз кесиптен да аябай көз каранды да. Кесиптен. Мисалы үчүн биз спортсмендерди ойлойбуз. Спортсмендер аябай ушундай ден соолугу жакшы эме деп. Спортсмендердин почти 90% артроз болот. Эмне дегенде постоянно травма да тизеге. Тизенин муунунда прокладка болот. Ичинен, анан сыртынан медицина тили менен айтканда мениск деп коебуз да. Внутренний мениск, анан наружный мениск дейт. Ошол менискте артроздун почти бир 60-70% менисктен болот да. Менискке биз көңүл бурбайбыз. Мениск мисалы үчүн футбол ойногондордо көп кезге спортсмендерде. Жолбосо школьниктер да футбол ойнойт, анан эме кылат, травма алат, тизеси ооруп калат деген көңүл бурбайт, жүрө берет. Анан аны эч ким дарылабайт, эме кылбайт. Анан акырындап ошол мениск артрозго алып келет да. Демек биринчи спорт, туура эмес кыймыл алып келет экен себептерден. Бирден бир себептеринен. Кийинки ашыкча салмак. Бул дагы артрозду, если себеби мисалы үчүн мениск үзүлсө, анан ал адамдын ашыкча салмагы жок болсо, бул артроз күчөбөйт. Жүрө берет. Ошол менен акырында хронический болуп жүрүп, мисалы үчүн артроздун стадиялары бар да. Мисалы үчүн салмагы аз болсо, биринчи стадиясы может 15-20 жыл жүрүшү мүмкүн. А салмагы көп болсо,
1-2 жылда эле артроз биринчи стадиясы бүтүп калат да, экинчи стадияга өтүп кетет. Демек, биздин угуучулар ушунда эске алыш керек э. Ашыкча салмак өзгөчө эме алып келет. Анткени себептерин ар бир Кудай Таалам адамды жаратканда ар бир муундун өзүнүн эмеси бар да, грузоподъемность. Мисалы үчүн бой канча болсо, салмак мынча болуш керек деген термин бар да. ооба. Мисалы үчүн советский системада бой 1,60 болсо, салмак 60 болуш керек. Биздин постсоветский эменин меркасы боюнча. Европейцтер болсо, алар башкача эсептейт. Мисалы үчүн бою 160 болсо, алар -6 менен эсептейт. 160 болсо, салмак 54 болуш керек. Ошондо муундарга нагрузка жок экен да. Идеальный, гармоничный эме жүрөт да муундар. Мисалы үчүн бизде алып көрсөк 70-80% лишний салмак бар да. Анан ошол деген бул ооруду күчөтөт да. Мисалы үчүн мындай да, 100 кило, 150 кило менен жүргөндөрдүлөр, бирок артроз жок. Таң каласың. Демек, жанагы причина болуш керек да. Причина менис деп атпаймынбы? Ооба. Почти 80-90% ушу менистен кетет да. Менис убагында эч ким дарылабайт. Менис деген эмне? Бул кичине үзүлөт да ичинен. Прокладка үзүлөт, ага эч ким көңүл бурбайт. Анан башында болсо мындай да, ооруп калат, кечинде жатып эртең турсаң уже оорубайт. Анан киши ага көңүл бурбайт, жүрө берет. Бул тизенин оорусун кимдер гана дарылабайт? Коммунилен бүт баары дарылай берет да. Анан ошентон результат чыкпайт. Аягында келип анан артроздун күчөгөн стадиясына алып келет да. Ашыкча салмак болду. Кийинкиси кандай болду ошондо? Ашыкча салмак бир деңиз. Экинчиси травма. Травма, крупный травмалар жана спортивный травмалар, менистин үзүлгөнү. Анан кийин микротравма. Жана болот го организмде кальций жетишпеси, остеопороз состояние. Бул обязательно, бул эме система эндокринный эмеге кирет да. Биякта баягы щитовидный железада ошондой система бар, жана парад гормону. Ошолор деген кальций обмен, минеральный обменди тейлеп турат да. Ошол убакта анан жетишпей калганда кальций, баягы фосфор. Ошолор жетпей калганда анан акырында остеопороз башталат да. Анан бизде мындай да, дагы бир айтып кете турган нерсе, кальций обменге биз көңүл бурбайбыз. Остеопороз анан ошондон башталат да. Остеопороз эми баягы 50-55ке чейин жакшы эле жүрөт. Баягы киши активный, кыймылдайт, тигиндей мындай. Остеопороз анчалык билинбейт да. Анан аял кишилерде менопауза башталат го. Менопауза башталган күндөн баштап анан кальций вымывается организмденчи. Анан ошол убакта эч ким профилактически айтпайт. Сиз менопауза башталар менен кальций ичиңиз. Жылына ар бир 6 айда 1 айдан кальций ичип туруш керек. Поголовно оорубайбы, бүт баары. Эркектерде деле менопауза болот да. Эркектер ичиш керек. Анан ошон үчүн жанагы 55-60тардан кийин анан сөзүңүзгө аралчы, мен анда бүгүн ушул бүткөндө эле барып кальций сатып алып өзүм ичип баштайм. Рахмат. Ичиш керек. Анткени бизде эндемический ачак да бизде жанагы анемия деген. Бул уже наследственно кетип атат анемия. Аны контроль кылып, коррекция кылган эме жок. Анан остеопороз. Остеопороз ошо айтып атпаймынбы? Бизде пациенттердин көп эле ушу тайып жыгылып эле колу сынат, же шейкасы сынат. Анын баары эмне? Анын баары ошол убагында кальций ичпегенде. А кальцийди бир жылда толтура албайсыз. Кальцийди систематически, постоянно ичиш керек. Көп ичкен болбойт. Анда өзүнүн эмеси бар да.
Misal üчүн 6 ayda 1 ay içip koyuş керек. Биз анда ошо дарылоого да өзүнчө токтойбуз, Макул. Жансыз мырза. Анда үчүнчүсү ушу минералдардын жетишпестиги болду, кальцийдин жетишпестиги, фосфордун жетишпестиги болду. Эндокринный да Өзгөчө аялдарда ошо менопауза келгенде сөзсүз ошол көңүл буруу жөнүндө биз дагы токтоп кетели. Андан кийин дагы кайсыл эмелер? Мисалы, эмне үчүн ушул остеопорозду азыр көбөйдү? Оорулуулар көбөйдү деп айтсак болот. Кыймыл азайды. Ошол жөнүндө айтып бербейли, сонун тема. Эң аябай жакшы суроо бердиңиз да. Биздин эме боюнча, статистика боюнча, мировой статистика боюнча, мисалы үчүн киши перелом болсочу жатып калат да, эми айла жок, вынужденный эме да. Анан биз эме кылып көрөсүң, түшкөндө анан чыгып аткандагы кальцийин карасаң, 1 ай жатса, 1 айдын ичинде баспаган кишинин кальцийи резко кетип калат. Остеопороз өзгөрүп да, бул эмне жөнүндө айтат? Киши кыймылда болсо, постоянно эме менен активный образ жизни болсо, кальций өзүнөн өзү толуп турат. Канчалык кыймыл, спортсмендерде эле да, булчуңду канчалык качат этсең, булчуң күчтүү болот да. Ошо сыяктуу сөөк дагы ошондой да, сөөккө нагрузка түшсө, сөөк кальцийди кандан алып баштайт. Анан нагрузка келбесе, кальций уже кан менен кайра зара менен чыгып кете берет сырткачы. Анан ошон үчүн именно кыймылда жүргөн адамдарда остеопороз аз болот. Канчалык көп кыймылдаса. Жанагы группа людей деп атпайбы, малоподвижный образ жизни деп. Компьютерде, эмеде отуруп, кыймыл жок. Телевизор көрүп отуруп. Ошолордо остеопороз көп болот. Анткени Демек, кыймыл дагы бир чоң себептердин бири экен да. Кыймыл анан кийин жанагы эмени караш керек да. Возрастка жараша кальций обменди карап туруш керек. Аны да Азыр жанагы жаңы аппараттар пайда болбоду, мурун илгери жок болчу да, андай денситометрия деп коет, жана плотность костной ткани. Анан кандан жанагы кальцийдин уровенин эсептеп коюш керек болду, ошого жараша эле эме кыла берсе болот да, лечение кыла берсе болот. Да, бир суроом калды ушул себептерине. Мисалы, бирөө кыймылдайт экен, туура тамактанат экен, бирок ошо айтат да, менин тукумумда ушундай болушу мүмкүн деп. Ушул тукум куучулукка киреби? Жок, бул остеопороз, мына артроз деген тукум куубайт. Эч кандай бул эме бекер сөз да, менин атам ушундай болду эле, мен да ушундай болом деген андай эме жок да. Артроз именно тукум куубайт. Анда кайсы да бир себептерин унутуп кеттик, кандай деп ойлойсуз? Минералдарды айттык, кыймылды айттык, ашыкча салмакты айттык, травмаларды айттык, Ошону негизги эмелери ушулар да, эме. Туура тамактануу, аны дагы токтоно болсо ушул боюнча. Анда себептерин айттык. Негизги белгилеричи, мына мисалы, туруп эле менин тизем ооруй баштаса, же жамбашым ооруй баштаса, ушу белгилери эмнеде артроздун? Анан сиз башында айтып кетпедиңизби? Артрит менен артроздун айырмасын ушул жерден айтып кетсеңиз. Артрит деген бул эме да, ит деп атпайбы? Медицинада окончание ит менен бүтсө, бул воспалительный процесс, инфекция. Курч өткөн, да, инфекция дегендер, бул микробдор, микробдордун түрлөрү көп да. Анан аерде острый эме болот да, воспаление болот. Воспаление болгондо медицинада барга 5 признакка воспаление деген. Кызарат, шишит, томпоят, флюктуация болот, температура көтөрүлөт да. Любой артритте температура көтөрүлөт. Мисалы, тизени алсак, мисалы үчүн тизени алсак делечи, кызарып, шишип, томпоюп, киши баса албай, анан общий температурасы көтөрүлөт да.
анализ кылсаң, анализде бүт признаки воспаления, лейкоциттер көтөрүлөт, соя көтөрүлөт, палочка ядерный эмелер көтөрүлөт. Артроздун айырмасы артриттен. Артрозда эч кандай лабораторный изменение болбойт. Суставда эч кандай внешний контурлар изменение болбойт. Сустав кандай болсо ошондой, даже местный температурада болбойт. Артрозда только боль болот. Боль. Анан кийин башында да ошол именно бул боль деген Ортат. ооруда ошондо тиги бул организм жардам сурап чакырып атат да. Ошону биз көңүл бурбайбыз. Анан убагында дем алып койсоң, оору өтүп калса, эртесини көңүл бурбайсың. Анан оорубайт, 1-2 жыл оорубайт, анан кичине нагрузка көрсөң дагы ооруп калат. Анан дем алып койсоң дагы өтүп кетет. Анан бирөөлөр себепчи болот, могу таблетканы ичип кой деп. Ооруп атса. Анан аны ичип коет, сурабайт деле эмне таблетка экенин. Демек, оору эң биринчи эле оору болот экен да. Эң себеби биринчи эмеси коңгуроо оору болот. Оору может жылдап, может 2-3 жыл, 4-5 жылга деле созулушу мүмкүн. Адамдын конституциясына жараша, жанагы айтып атпайбы? Иштеген жери, кандай условияда иштейт. Анан кийин ашыкча салмагы болсо, анан кийин жанагы оору ошого жараша бу илгери 61 жылы Касинская деген болгон артролог, ревматолог да. Ошол артроздун эмеге 3 стадияга бөлгөн да. Биринчи, экинчи, үчүнчү стадия. Ошолдон бери 50 жылдан ашты, 60 жыл болуп кетти. Ошол классификация до сих пор держится да. Башка еще ученыйлар бүгүнкү күндө существенный жаңы классификация, же болбосо артроздун жаңы мындай түрү деген болгон жок. Ошону менен ал врачтар үчүн, практикующий врачтар үчүн, илимдеги адамдар үчүн да приемлемый болуп ошол классификация жүрүп атат. Ал артроздун оорусун 3кө бөлөт да. Ооба, жөнөкөй адамдар үчүн түшүндүрүп берели да, 3кө бөлүнөт. Биринчи стадия дейт. Биринчи стадиясы да айтып атпайбы, биринчи симптому боль, оору, оорутат. Анан ошону менен киши көңүл бурбайт, жүрө берет. Анан кийин аксай баштайт. Киши определенный бир убакыт өткөндөн аксап, ой, эмне болуп кетти? Кыргызча эметип коет, эмне бутка жем түшүп кетти. Бутуңа жем түшүп кетти. Ушундай малда колдонот. Малдар аксап калат го, ошол сыяктуу болот да. Анан мен ага көңүл бурбайт. Анан жанагы айтып атпайбы, таблетканы ичип коет, басылып калат. Ооруп башы. Анан күз, жаз обострение берет да бул ооручу. Күзүндө, жазында обострение берген убакта жана таблеткалар ичип койсо, анан обострение өтүп кетет да, дагы унутуп калат. Суук болгондо. Анан жүрө берет. Анан ушинтип баягы биринчи стадиясы, экинчи. Кээ бирлердики 5 жылга созулушу мүмкүн, 10 жылга созулушу мүмкүн. Кээ бирлер жанагы аябай нагрузка кылып иштеп атканда, может 1 жылда эле уже экинчи стадияга өтүп кетет. Анан кийин биринчи стадиясында рентген кылсаң да особый өзгөрүү жок. Болсоң суставный щель жакшы, сөөк жакшы. Ушул стадиясын биз кой бере беребиз да. Ал стадиясында элдер келбейт врачтарга. Анан экинчи стадиясы башталат. Жаныш мырза, биз атайын ушул передача кылып атабыз да, чтобы элдер ушул маалда келсин деп, Вот, именно ушу биринчи стадиясында келсе, анан банагы специалисттер өзүнүн рекомендацияларын берип, анан ошол боюнча иш кылса, биринчи стадиясын созсо болот да. 15-20 жылга чейин созо берсек болот. Анан хочешь не хочешь, анан экинчи стадиясы наступает. Экинчи стадиясы келгенде не болот? Анда жанагы
болду атпайбы, ооруйт. Ал андан да күчөйт. Күчөтүп ооруйт. Мурун деген кечке маал жумуштан кийин ооруп, же болбосо оор нагрузка кылгандан кийин ооруп турмусу, мунун экинчи стадиясында уже туруп басканда эле ооруй баштайт. Мунун айырмасы экинчи стадия. Өйдө туруп басып баштады, уже аксайт, кыймылы, эгер тизени ала турган болсок, кыймылы да мурун толук кандуу бүгүлүп жазылганы толук болсо, экинчи стадияда уже азая баштайт. Анан аксайт, рентген кылсаң, баягы бизде эме бар да, критерийлер бар да, муундунчу, ошонун ички, сырткы жагы. Биз азият болгондон кийин бизде көбүнчө 90% варусный деформация, буттар ичине кире баштайт, тайтая баштайт. Мурун буту түз болсо, ал кыйшая баштайт. Анан ошол экинчи стадиясында бул мындай да, биринчи стадияда анда санда эле оору болсо, экинчи стадияда уже баскан сайын эле оору боло берет. Бирок баса берет киши. Баса берет. Анан жана ар кандай дарыларды ичип, ошентип гашетип, самолечение болот, ар кимге барат. Анан ошентип турганын экинчи стадиясы. Үчүнчү стадияга. Үчүнчү стадияга. Үчүнчү стадиянын айырмасы мындай да, мисалы үчүн экинчи стадияда киши туруп нагрузка бергенде эле ооруса, үчүнчү стадияга өткөндө ал уже кишинин положениясынан көз каранды эмес, отурабы, жатабы, любой убакта ооруп калат. Это уже үчүнчү стадиясы. Кээрлерде түнү менен деле ооруй берет дейт. Баспаса делечи. А туруп басайын десе баса албай калат. Бул үчүнчү стадия. Экинчи стадияда басып жүрө берет, бирок ооруйт. А үчүнчү стадияда уже балдак өтөт. Кашылга өтүп, баса албай аябай кыйналып калгандан кийин үчүнчү стадияда уже не лечится. Үчүнчү стадияда только замена суставов. Ошол стадияда көпчүлүгү келет, канча проценти, канча пайызы келет? Эми баягы орточо эсеппен. Орточо эсеппен алганда үчүнчү стадиясы почти бүт мусулмандар үчүнчү стадияга алып келет. Биздин туугандар, Биздин туугандар. Кыргыз болобу, өзбек болобу, казак болобу, мусулмандар мындай да, биздин психология ушундай. Кудай таалам пока бастырып атабы, басып жүрө берейин, анан баспай калганда анан ойлоном дейт да. Анан кийин протез салгандардын почти 90% мусулман. Европейцтер, мисалы үчүн, экинчи стадиясын айттымбы, сразу ошол убакта, ал убакта экинчи стадияда органосохраняющий операциялар бар да, Кудай берген тизени сактап калса болот. Ошону айтсаң, алар сразу көңүл бурат да, операцияны жасатып алат, протезге аз келет алар. Эми биз эми диагностикага өтөлү. Кантип ушул ооруну диагноз коюлат, врач? Мүмкүнчүлүк барбы? Мисалы ошол эле Баткенде жашаса же Тогуз Тородо жашаса, ушул ооруну кантип билсе болот? Аябай жакшы суроо болду. Анткени биз ушу диагностиканын айынан артроз именно күчөп кеткен стадиясында келет деп атпайбы? Анан жана мындай да, жана айтып оору башталганда эле, жөнөкөй эле эме изилдөөдө УЗИ кылып коюш керек. УЗИ кылса, жана мениск деп атпаймынбы? Менисктин үзүлгөн, үзүлбөгөнүн тактап койсо болот. Эгерде мениск үзүлгөн болсо, менисктин леченияси жок. Бул жана хирургдардын аппендицитинде эле үзүлдү, аны алыш керек. Албасаң, ал обязательно артрозго алып келет. Аны азырдын современный технология, илгеркиде суставды ачып, кесме жок. Энди артроскопический операция деп атпайбы? Мини инвазивный. Бир тешиктен камера кирет, үзүлгөн жерин табат, экинчи тешиктен скальпель кирет да, ошентип секирин алып коет, болду, кечинде басып жүрө берет. Зато бул эме бизде мероприятие деп коет го, вмешательство артростон сактап калат. Жаныш мырза, кечирим сурайм сизди. Мен Тогуз Тородо жашайм.
ошо ооруй баштады. Эмне кылышым керек? Вот тоғыздарда УЗИ бар да, УЗИ бар. УЗИ. УЗИни жасатыш керек, бир деңиз. Мениш, если УЗИ берсе, внутренний мениш или наружный мениш поврежден десе, все. Прямиком эмеге барыш керек. Ошо райондук борбордогу врач ушундай коелат, диагнозду коелат. Экинчи, ар бир районда рентген бар. Рентген обязательно рентген кылыш керек. Эми булар чоң бир исследование эмес да. УЗИ рентген. Бул артростун эң жакшы эме жери аябай затратты деле не требует исследованияда. Лабораторный артростта эч кандай өзгөрүү болбойт. Общий анализ крови Эчтеке көрсөтпөйт. жана артрит деле эметкенге билгенге. Бул артростто лабораторный исследование бул эми операция кыла турган болсоң, ошону кылып коюш керек. Болбосо лабораторный изменение болбойт. Только вот УЗИ рентген. Ушул экөө эле артросту коюп берет. Анан эми борборго келип калганда глубже исследование кылам десең, анда МРТ кылыш керек. МРТ. Иногда УЗИ эми специалисткада көп нерсе көз каранды, кээрлер көрбөй калат УЗИ. А МРТ уже бүт көрсөтөт. Эми райондук жанагы участковый деңгээлинде ал исследование жок да, МРТ жок, эме жок. УЗИ бар, рентген бар. Хотя УЗИ менен рентгенди кылып, первичный диагнозду койсо болот дагы. Анан если непонятный болсо, уже жөнөтүш керек. УЗИ, допустим, повреждение мениска деп бердиби? Болду. Буну дарылабаш керек. Биздики дарылай берет да. Дарылай берет, обезболивающий берет, мазь берет. Анан ошентип акырында экинчи стадияга өтөт, ал 3-кө өтөт. Анан эле аягы анан протез менен жок. Эми биз эми айтпайбыз да, мындай таблеткички мындай кылгын деп. Дарылоого жана эме биз медицина тилинде айтканда общий принцип менен айтып берсеңиз, кайсыл убакта мына сиз айтып кеттиңиз, ушуну дайыр жолу кайталап кетсеңиз болот. Биринчи стадияда мындай дарылайт, экинчи стадия, үчүнчү стадияда операция болот деп. Баарын эле операция ала бербейт да. Кээ бирлер айтат экен, Ментип Жаныш мырза, мен врачка барсам эле операция жасат деп айтат. Ошону өзүңүз адис катары айтып берсеңиз. Эми мен жана башында сөзүмдүн башында айтып кетпедимби? Статистика боюнча артроз менен поголовный бүт бар ооруйт. Биз анткени вертикально базабыз да. Бар ооруйт. Артроз мененчи. Грипп менен ооруганда эле 100% ооруйт. Ошонун 90% операциясыз жол менен дарыланат. Анан 10% деп атпайбы? 10% эми это мировая статистика, операция болот. 100 кишиден 10 операция болот. Анан смотря кандай операция, ал дагы жанагы стадиясына жараша да. Мисалы үчүн азыр деген современный технологияда биринчи стадия повреждение мениска дедик, ошол стадиясында менисти алып койсо артроскопический. Демек, канча эрте кайрылса, ошончолук результат жакшы болот да. Жеңил. Анан жанагы азыр мода болуп калды. Эме Хондропротекторлор. Хондропротектор адына, но суставной протекторлорду сайып атпайбы? Алар аябай кымбат. 2000ден 12-15 миңге чейин кетет да, бир жолу суставка сайганы. Анан аны да стадиясына жараша сайыш керек да. Мисалы үчүн биринчи стадия өзү 3кө бөлүнөт. 3 подстадиядан турат да. Начало первой стадии, разгар симптоматика и конец первой стадии. Анан ошо биринчи стадиянын конеци болсо, жана артроскопту колдонсо болот. Жана суставный протекторлорду колдонсо болот. Хондропротектор поголовно, всем надо хондропротектор. Экинчи стадиянын дагы эмеси бар да. Начало, разгар, конец бар. Если экинчи стадиянын началосунда эч ким операцияга бербейт, мисалы үчүн. Экинчи стадияда
реконструктивный операция деп коет. Ошону колдонушубуз керек да. Бул Кашинскийдин эмеси жана классификациясы деп атпайбы. Практик врачтарга аябай удобный да. Биринчи стадияда мындай кылып дарылай бересиң, экинчи стадия болду, экинчи стадияда реконструктивный операция кылыш керек да. Если реконструктивный стадия началасында кылсаң, экинчи стадияда 100% выздоровление берет. Кудай берген муунду сактап калса болот экинчи стадиясында. Анан бирок мусулмандар экинчи стадиясында кылдырбайт. Эч качан. Анткени басып жүрү да. Таблетканы ичип койсо, ооруп кетип калат. Нормально эле турбайт. Эмнеге операция жасатам? Эмнеге кылдырам дейт. Рентгенден улам карап турсаң, жарым жыл, 1 жылда динамический рентген кылып турсаң, суставной жанагы муундун шел деп коет да, суставной шел. Ошол ал деген эмне суставной шел деген? Бул деген талшына хряща. Кемирчектин талшынасы да. Ошол жукарып отуруп анан карасаң, 1-2 жылда эле шел калбай калат. Шел калбай калганда бул эмне деген? Бул кемирчек жок деген нерсе да. А кемирчек жоголсо, кемирчектин астында бүт нерв баары агалат сетип калат. Анан ошондон киши баса албай калат. Ооруйт. Анан ошол экинчи стадиясы реконструктивный операция кылыш керек. Бирок биздин эл кылдырбайт аны. Экинчи стадиянын аягына келип калат да. Сиздики уже мына 3-чү стадияга өтүп баратат, сизге протез кылыш керек десең, жок, протез эмес, беркин дейт. Уже реконструктивный операция жанагы конечинде кылсаң, результат уже аз болот. Выздоровление болбойт. Көбүнчө мен ойлойм да, ушу эмне үчүн ушундай депчи, биз айтып атпайбызбы, мына мусулмандар, биздин туугандар ушундай, а башкалар эрте келет депчи. Көбүнчө баягы маалыматы жоктун да. Маалымат жок. Комшусу айтат, тигил айтат, ушундай эле кылып койгон деп айтат. Тиги барсаң эле айыктырып коет, болбосо мындай тигиндей дейт болду. Көңүл жүрүп отуруп анан 3-чү стадия. 3-чү стадия уже не лечится. 3-чү стадия тиги Кашинскийдин эмеси боюнча замена сустава дейт. Алмаштырыш керек. Эми Кудай берген муун, золотой протез болсо да жакшы да өзүң муун. Колдон келишинче өзүңдү муунду сактаганга аракет кылыш керек. Анан айла кетип калганда 3-чү стадия болгондо эми күн, түн басса да, турса да баса албайт. Отурса, жатса да оору болотса, айла жок, унан макул болот протезге дейт. Ушундай нерсе да. Биз эми бир суроону дайыр жолу тактап кетели. Жана айтып калдыңыз өзүңүз артроскоп деп. Азыркы кезде ушу артроскоп көп жерлерде жасалат. Ошонун кандай мааниси бар, кандай пайдасы бар? Мындан бир 10 чакты жыл мурда Бишкекте ошо 1-2 эле болуп чыгат. Азыр эле больницада уже ар бир травматолог артроскоп. Анан бул эми жана медицина тили менен айткандай мини-инвазивный технология дейт да. Разрез жок. Болот кичинекей 1 сантиметрлик разрезде, анан молодежь азыр баары бул технологияны жакшы өздөштүрүп, окуп, ар стажировканы өтүшүп, Европадан, Россиядан, дальний зарубежьеден эме келген азыр жигиттерибиз көп аягында. Артроскопту жакшы өздөштүрүп алды. Анан артроскоптун бир жакшы жери мага травматичный бир шок болот да, бир жагынан бир шок, экинчи жагынан бир шок болот. Кечинде уже артроскоп деген басып жүрө берет. Эң сонун. Демек ал дарылаш үчүн да, диагностика жасаш үчүн. Диагностика үчүн дагы, и дарылаш үчүн дагы. Именно ушул жанагы биринчи стадиясында артроз уже мен жаңы эле үзүлгөн кездечи, анткени спортсмендер көп эле футболисттер düşөт. Мен düşөт да. Зато артроз боло элек али. Жаңы эле үзүлдү. Ошол үзүлгөн убагында эметип койсо жана үзүлгөн мунун биз меншикти целиком алчык да, ал артрозду ого түргүчөтчү. Азыр жаңы технология боюнча меншик целиком алынбайт. Именно үзүлгөн жерин эле алып коет. Свежий кезинде даже меншикти тигип коет. Артроскопически тигип коет. А бул болсо
экинчи, үчүнчү стадиясына өткөрбөйт. Ушунусу менен жакшы да. Мен ушундай бир мисал келтиргенди жакшы көрөм. Дагы эле мен ошо тогуз тородон келдим, пенсионермин. Канчалык мага кымбат болот ушу өкмөттүк же өкмөттүк эмес клиникаларда? Эми мындай да, артросту стадияларына жараша деп атпаймынбы? Биринчи стадиясы болсо аны ошол эле жашаган жеринде эле дарыласа болот. Мен ошол жактан эле дарылансам болот. Ошол жерден эле дарыланса болот. Айрда эмне бар? Азыр базовый лечениелер бар. Базовый жана нестероидный препараттарды алыш керек. Главный УЗИде мениск үзүлгөн жок деген эле болсо дарылай бериш керек. Но мениск үзүлдү деген болсо сразу жөнөтүш керек. Азыр артроскопический операция кылып коет. Инары артростун экинчи, үчүнчү стадиясына өтпөйт. Биз ушу диагностиканы ушуну эметип беребиз да. Жана сиз айтып кеткен нерселердин баарын колдонуш керек, арыкташ керек, бир аз кыймылдаш керек, тамакты туура текшериш керек, жана кальций, фосфорго ошонун баарын жасаганда анда ошол тогуз тородон эле дарылай берсе болот. Только УЗИде жанагы мениск үзүлгөн жок деген диагноз эле керек да. Анан дарылаш керек десе, биз үчүнчү стадияга чейин дарылай берет да. Анан рентгенде көрүп туруш керек кайсы стадияда. Рентгенде если суставная щель кичерип баратса, это уже экинчи стадия. Экинчи стадияда жөнөтүш керек. Анткени участковыйда, районный больницаларда бул жанагы органосохраняющий операция деп атпаймынбы? Ал жасалбайт да. Но областной центрлерде жасашат, алар жасай берсе болот. Но если андай возможность жок болсо, бул жакка жөнөтүш керек да. Биз деген ошо экинчи стадиясында башында жасап калсак, биз деген сиз азыр жанагы плата жөнүндө айтып атпайсызбы? Баасы, стоимость. Үчүнчү стадияга өтсө, андан да кымбат болот. Аябай кымбат да. Бул азыр деген бул эмеде, бул жанагы замена протеза деп атпайбы? Бул деген бизде өкмөттө эме бар, фонд бар. Фонд высокой технологии деген. Ал фонддон жылына бир 100 жамбаштын муунун алмаштырганга, анан бир 50-60 тизенин муунун алмаштырганга өкмөт берет бекер. Бирок бул өтө эле аз болуп калат да. Эми бул капля море да. Капля. Жылына бизден нуждаемыз. Эми мындай эле грубо эсептесек, 7 миллион калкыбыз болсо, азыр 7 миллион калкыбыз болсо, считайте, ошонун 10% это бир 70 миң деп коелучу. 70 миң год нуждается. Анын 150 протезге эмне деген? Эчтеке жетпейт. Анан и то инвалидтерге экинчи группа, биринчи группа инвалидтерге берилет. Анан анда очередке турат. Ошол менен анан очередте эми конечно жанагы социально необеспеченныйлар баары хочешь не хочешь очередке турат. Ушул жерден сиз эфирден пайдаланып дегенде айтып кетсеңиз, анда кайрылуу катары, диск катары эрте кайрылгыла же кандай деп. Вот именно ошол 3-чү стадияга жеткирбеш керек да. 3-чү стадияга жеткирип алганда анан баары кымбат болот. Протезин да кымбат. Жок эле дегенде бир 2,5-3 миң доллар болот. Жана протез, если коммерческий протез салдыра турган болсо, азыр фирмалар алып келип атат Бишкекке. Толтура эмеден өтүп, жанагы сертификация эме кылынып, дылоодон өтүп алып келген фирмалар азыр бир тойлуу болуп калды. Алардын баасы ошо бир 3 миң доллардын тегерегинде бир протез. Эки протез, эки тизе болсо, уже считайте примерно бир 6 миң доллар кетип. Ушул жерден дагы бир суроо. Мына кээ акчасы барлар чет өлкөгө кетишет. Мен ошол жака алмаштырып келем деп. Андайлар да. Бул жерден эле жасаса болот. Ошо сиз жасайсыз мисалы, Андай протезтер бизде уже канча бир 20 жылдан ашып калды го. Анткени ошо дүйнөдөгү
бардык эмне кылынып атса бизде да сыртта бар. ошол анткени биз өзүбүз чыгарбайбыз да протестти. Кыргызстан чыгарбайт. Ооба. Жаныш мырза, ушул жерде мен кайрылып кетким келет да, ошо биздин туугандаргачы. Өзүбүздүн доктурларды колдоп, мынакей сонун доктурларыбыз бар. Чет өлкөгө барып 10 эсе, 20 эсе көбүрөөк төлөгөндөн көрө өзүбүздүн врачтарга кайрылгыла деп айткым келет. Бул биринчи. Анан экинчиси болсо эми өзүңүз айтып кеттиңиз, канчалык эрте кайрылса, Анда протестке да жетпейт. арзан да болот, жеңил да болот. Анан жана багы жоктун дагы жок депти. Өзүңүз азыр канча дедиңиз? $2000 ашып кетет. $3000 чейин. Ошондон да ашып кетет экен. Ошон үчүн биздин ушу каналдын негизги максаты эрте кайрылып, врачка керек болсо оорубай туруп кайрылыш керек. Ооба. Алдын алуу үчүн кайрылыш керек. Ооруганга чейин кайрылыш керек. А же болбосо эмне врач? Биз кадимкидей эле адамбыз. Биз деле ошондой ооруйбуз, ошондой эле проблемаларыбыз бар. Мен дагы бир нерсени айтып кетем. Ооба, алдын алуу боюнча дагы өтө көп. Алдын алуу боюнча да, анан мисалы үчүн бир мууну артроз 3-стадияда дейли да, бир тизеси. Экинчи тизеси сода, экинчи тизеси соо. Анан бул тизенин оорусунун айынан бул экинчи тизесине нагрузка берет. Анан аны балдак менен баспайт. Балдак менен басса же таякка алып чыкса, тиги муунуна нагрузка аз келет да, аны карабай бул нагрузканы бияка бере берет да, 1 жылдан кийин бул тизеси жарабай калат. Көрдүңүзбү? Бул эмнеден биз эме кылабыз да, ошол информациянын, маалыматтын жогунан биз аябаганда көп нерседен өзүбүз төлөп калабыз. Мисалы үчүн бир муун жарабай калды, мисалы үчүнчү жарабай калды. Буну которуш керек. Башка айла жок. Айтасың да, мына 3-стадия, буну которуш керек. Муну сакташ керек, соо тизени сакташ керек десем, ойлоноюн дейт да. Ойлонгуча экинчи тизеси жарабай калат. Анан итого $6000 түшүп калып атпайбы? Анан көрө бунусун убактысында жасатып калса, тигил экинчи муунун сактап калат да. А бизде андай жок да. Аны бир экөө тең эме кылат да, отуруп калат, анан баары кымбат депчи. А ошо кымбатка жеткирбей, биринчи, экинчи стадиясында дарыланып, убагында көрүнүп жүрсө, муунду сактаса болот, сактап калса болот. Эми баарын айтып кеттик, дагы бир жолу кайталап кетели. Алдын алуу боюнча сиздин негизги бир 4-5 кеңешиңизди айтып кетсеңиз. Мисалы үчүн тизеде оору эң көп биринчи эмеде турган ушул да, тизеде. Анан оору пайда болдубу? Жок болуп кетет, пайда болуп калат. Ошол убакта эме кылыш керек да, сигнал бериш керек, тревоганы. Ошондо кылыш керек. Тезинен барып текшериш керек. Барып, хотя бы УЗИ же рентген кылдырып коюш керек. Баары жакшы болсо жүрө бер анда. Биринчи эң эмеси да. Анан допустим, биринчи стадияда эч ким кайрылбайт, экинчи стадиясында деп коелучу. Экинчи стадияда келди, врач специалист айтса, органосохраняющая операция десе, кылдырыш керек. Анткени ушул 3-стадияга өткөрбөй сактап калса болот да. Анан ага да көңүл бурбаса, хоч 3-стадияда өзү жалдырап келет. Мындай кыл дейт да. Ошон үчүн жанагы район болобу, теге алыскы участокто болобу, жана сиз айткандай диагностиканы убагында кылыш керек, убагында кайрылыш керек. Ошондо муунду алдын алса болот. Эң негизгиси кыймыл. Кыймыл, анан жанагындай агрессивный спорт деп коебуз, мисалы үчүн агрессивный спорт это футбол. Футбол, волейбол, баскетбол, булардын баары агрессивный спортко кирет да. Ошакта балдардын көп эле ошо эме футболго кызыгат, баскетбол, тиги аларды профилактически жыл сайын карап туруш керек. Текшерип туруш керек. Ошондой. Анан кийин жана туура тамактануу, салмакты контролдоо, анан жана возрастка жараша кальций обменди эметип туруш керек.
Tekşerip içiş gerek. Обязательно кальций içiş gerek. Кальций içkende de bizde mындай кальций içtesen анан бүт болгон кальцийдин баарын içirt. Ал да вредный. Ал да анан bizde кальцийдин эки түрү бар да. Таблетированный, анан в жидком виде. Жидкий болсо капсулада эмеде болот. Айырмасы таблетированный кальций içсең, бул деген организмде көбүрөөк ичип койсоң, камни появится. Ооба. Почкада, өттө, жанагы бөйрөктүн лаханкаларында таш пайда болуп кетет да. Ошон үчүн аны өзүнүн сурогу, рекомендациясы боюнча ичиш керек. Лаборатордук анализдер жасалат азыркы кезде, кальций. Жидкий кальцийде мисалы үчүн камнеобразование болбойт. Передоз болсо да эчтеке болбойт. Жакшы. Ошон үчүн желательно жидкий кальций ичиш керек. Жаныс мырза, ушул артроз боюнча бир өзгөчө практикаңызда бир эме болду беле, окуя, ошону айтып бересизби? Анткени биз көрүп аткандарга, көрүүчүлөргө ушу окуя түрүндө айтып берсек, көбүрөөк мүмкүн эсте калар. Эми бизге артроз менен почти миңге бир жок дегенде 5-6 оорулук айрылат да. Анан бир эме жери ошо убагында диагнозун коюп айтсаң да биздин менталитет ушундай да, жок ойлоноюн дейт. 3-чү стадиясына уже көрдүң да мына тез жарабай турат. Экинчиден сакташ керек. Мындай десең ойлоноюн дейт да. Эми бул эмне жөнүндө айтат? Бул элдин ушу артроз жөнүндө маалымат жоктон да. Деги эле ден соолук жөнүндө. Ден соолук жөнүндө. Жалпы эле. Ооба, туура айтасыз. Анан эси маалыматы болсо, эме болсо, ал убагында кайрылып, убагында жанагы спорт менен питаниени коррекция кылып, вестип коррекция кылып эме кылып жүрсө, артроздон сактанса болот да. Артроздон сактана турган эле оору бул остро аппендицит эмес. Буну аппендицит болду дегенде буну эми ток операция эле спасет, туурабы? Артрозду ага жеткирбей эме кылса болот да. Анан мен кээ бирде эмес, көпчүлүк угуп калам да. Мен мындай көз ачыкка бардым, анан тиндеге бардым, тең дегенге бардым дейт. Ушуга кандай деп оюңуз кандай? Артрозго жардам береби ушу? Көз ачыктар же чөп менен дарылаганда? Бул артроз дагы эме эмес, жанагы баттар. Бул жанагы көбүнчө эмеси бел ооругандар көп барат да. Муун ооругандар дагы эчтеке эмес, бел ооругандар ушу көз ачыктарга, анан жанагы табыптарга салып берип атат дейт го. 3-4 омурткаң чыгып кеттир, мынтип кеттир деген. Буну салдым, эртең тигини салам деген. Ошондой баягы илгерки ушундай түшүнүксүз нерселерди кылгандар аябай көп да. Ошондон эме кылыш керек да, сактаныш керек. Аларга барганда ток артроздун стадиясы күчөйт, башка жол жок. Жаныс мырза, сиз эми ушу илимде жүрөсүз, жаш балдарды окутуп атасыз медакадемияда. Келечек багыттар кандай болот деп ойлойсуз? Ушу артрозду дарылоодо, профилактикада, артроздун деги саны көбөйөбү, азаябы? Жалпы артроздор боюнча. Эми бул динамиканы алып карасак, мисалы үчүн илгерки кезде артроз аз болчу деп атпайбы? Аз болчу, анткени элдин баары кыймылдап, транспорт жок кез, баары жөө жүрчү, эме кылчу, жөө жүргөн сайын артроз бул кыймылдан көп нерседен көз каранды да. Кыймыл аябай көп болсо, жакшы болсо, артроз аз болот. Анан жанагы отуруп калса, малоподвижный образ жизни болсо, анан кийин азыр баягы жашоо кыйындап атат дейт, наоборот, кыймыл аз болуп атат да. Кыймыл аз болуп, даже
bir остановка жерге чейин машина менен барат дейлер. Жөө башкысы келбейт. Анын баары ушул муундарга урат. Анан муундардын тенденциясы оорусу күчөп атат. Бул эми жашоо шартка жараша ошондой болуп атат да. Анан кийин баягында экология жок, тамак аштын баары химия. Баягы илгеркиде химиясыз тамак аш жок да, бүт деле баары химияда. А химиянын баары эмне? Бул деген хрештин питаниясын жоготот. Хреш жукарса артроз күчөйт. Ушундай да. Анан ошо азыр кыймыл керек да, кыймыл. Сиз өзүңүз кандайча ушул артрозду алдын аласыз? Өзүңүздүн мисалыңызда. Эми биз мындай да, кичине кыймыл керек. Эртең менен бир 5-10 мүнөт. Анан кийин баягы возрастта эме болгондон кичине залга барып коюш керек. Кача бир через залга барып. Анан кийин басыш керек. Эртең менен, кечинде кача бир жарым саат. Эми биздин убакта чуркаган болбойт. Эле басып коюш керек да. Басып койсоң, это тоже бул эме да, артростун профилактикасы да. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, мынакей артроз боюнча кандай суроо берилбей калса, сизден сураныч жазыңыз, сурооңузду жазып, биз ошого аракет кылабыз жооп бергенге. Ар дайым ден соолукта болуңуз, айтылып кеткен бардык доктордун кеңештерин колдонуңуз. Биринчи байлык ден соолук.